Бангладеште сейрек кездешүүчү диагноздун ээси дарак адам каймана аты бар Абул Бажандар адамчыдагыс оорудан улам колдорун кесүүнү суранды. Бажандар вирусиформ эпидемиясы менен ооруйт. Оорунун айынан анын денеси дарактын кабыгына окшош көптөгөн сөөлдөр менен капталган. Кайсы бир учурда дарыгерлер ооруну жеңдик деп ойлошкон. Бирок 2018-жылдын май айында оорунун белгилери күчөдү. Оору адамчыдагыс болуп калды. Түндө уктай албайм. Мен хирургдардан бир аз дем чыгарып алышым үчүн менин колдорумду кесип салууну өтүндүм деп сыздады бангладештик бейтап. Анын апасы Амина Биби уулунун өтүнүчүн колдогон. Жок дегенде ал оорудан кутулат. Ал азыр тозокто деп түшүндүрдү ал. Пластикалык хирург Саманта Лал Шендин айтымында 7 дарыгер 25-июнь шейшемби күнү жолугушуп, Бажандарга эң мыкты дарылоону иштеп чыгышмакчы. Ал операцияга макулдугун берди, деди дарыгер. Бирок биз ал үчүн кандай операция коопсуз болот, аны алдыда ойлонобуз деп билдирди. Өлкөнүн премьер-министри ал кишинин дарылануу акысын толугу менен мойнуна алды. Up to Date медициналык порталдын маалыматы боюнча бул сейрек кездешүүчү оорунун дүйнө жүзүндө жалпы 501 учуру катталган. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул маалыматтар менен аягына чыгат. Алдыда мындан да кызыктуу фактыларды чыгарабыз. Буга чейинки жана мындан кийинки кызыктуу фактыларды биздин каналга жазылуу менен көрө аласыз. Каналга жазылыңыз, лайк басыңыз. Көргөнүңүзгө рахмат.